Жолдошум досу экөө жыгач буюмдарын жасаган цех иштетишчү. Анан былтыр жолдошум каза болгондон кийин анын өнөктөшү ал ишкананы өзүнө каттатып алууну өтүнгөн. Жолдошумдун үлүшү үчүн мага жакшы акча төлөп берүүнү убада кылган болчу. Бирок документтер колуна тийгенден ал таптырбай кетти. Телефон чалсам албайт. Акыры сотко бердим. Сотто алгач ал жолдошум көзү тирүү кезинде эле бизнестеги үлүшүнөн баш тартканын айтса, кийинчерээк мени акча алып алып, баарыбызды алдап атат дегенге өттү. Буга күбө катары тастыктап берүүчү уялбай өзүнүн досун алып келиптир. Райондук сотто ошентип мен утулуп калдым. Жаңы жактоочу мени апелляция берүүгө ынандырды. Анткенди жарандык иштер каралган соттук отурумдарда эки тараптын макулдашуусу менен аудио-видео жазылат экен. Биз ал аудио-видео жазууларды алдык жана шаардык сотто колдонобуз. Аудио-видео жазуулардын аркасы менен сотто утуп, мен адилеттүүлүккө жетем деп ишенем. Сотто утуп жана утулган тараптар бар. Чечим канчалык адилеттүү чыкпасын, утулган тарап көп учурда нааразы болуп, судьялардын үстүнөн даттанышкандары жок эмес. Биздин көйдөрүбүз топ. Бардык далилдердин болгонуна карабастан, кээ бир учурда сотко бир тараптуу айыптоо тагылышы мүмкүн. Ар бири өзүнө жаккан өкүмдүн чыгышын каалайт. Бирок ар биринин оюндагысын териштирүүгө убакыт керек. Бул жакты күнөөкөр деп эсептейм. Азыркы учурда сот отурумдарына аудио-видео жаздыруу киргизилген. Сот процесси башынан аягына чейин жазылып, анда жалпы катышуучулардын, анын ичинде соттун, прокурордун, адвокаттын жана башкалардын аракеттерин кайрадан карап чыгуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Бул тартипти жана сот процессинде жүрүм-турум маданиятын жакшыртат. Аудио-видео жаздыруу убагында сот процессиндеги ар бир катышуучу өз жоопкерчилигин сезишет. Бир нече күн мурун мен азык-түлүк дүкөнүнүн жанына машинемди токтотком. Анан бир мас айдоочу келип машинемди сүзүп салды. Автоунам таптакыр жараксыз болуп калды. Бирок тиги күнөөлүү киши күнөөсүн толук мойнуна алып, чыгымдарды төлөп бермек болду. Ошон үчүн биз ГАИ чакырткан жокпуз. Ишибиз сотко чейин жетти. Сотто деп ал биздин койгон доомотторубузга макул болуп аткан, кийин баш тарта баштады. Өзүнүн көрсөтмөлөрүнө өзү каршы чыгып, сөздөрдөн улам жаңылып жатты. Анан мунун айткан сөздөрдүн кайсынысы протоколго жазылат? Бул өзүнө өзү каршы чыгып жатканы жазылып жатты болду экен, калп айтып жатканы билинип атты болду экен деп мен тынчсызданып жаттым. Бирок мен жактоочум учурдагы сот отурумдары аудио-видеого жазылаарын айтып мага түшүндүрүп берди. Биздин жарандык ишибизде дагы алдын ала эки тараптуу кайрылуу менен ушундай жазуу колдонулду. Анткени кээ бир учурларда соттогу катчы бардык сөздөрдү протоколго түшүрбөй калышы мүмкүн, жетишпей калышы мүмкүн. Ал эми бул жерде башынан аягына чейин толугу менен жазылып, керек болсо кийин айыпталуучунун ар бир сөзүн карап чыгууга мүмкүндүк берет. Айтмакчы, жазылуу жүргүзүлүп жатканын билген айыпталуучу өзүнүн жоопкерчилигин сезип, жүрүм-турумун кадимкидей өзгөрттү. Сотто кичинекей нерсе дагы чечим чыгарууга чоң роль ойнойт. Аудио-видео жүргүзүү бул ар бир сөздүн тактыгы жана ишенимдүүлүгү.